эки омуртка сыртка чыгып, сынып, эки омуртка грудной кирип кеткен. Биротоло ордунан баспай калышы мүмкүн деп атат, эки бутунда отказ болуп. Денемин ушу жарымы бул тарап анча иштебейт. Апам өтүп кеткенден кийин биз мурун апам тирүү маалында баардыгы чогуу жашайт болчук. Алдында өзүм ооруп, дагы эле ушу атыма жүк болуп жүргөнүмдү өзүмө жакпай атат. Кээде эмне сен айла жок экен. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, биз дагы да болсо жардам берүүнү улантуудабыз. Бүгүнкү каарманыбыз дагы 26 жаштагы Бек мырза болот. Ал өзүнүн башынан өткөн окуяларын толук айтып берет. Ал үчүн Жалал Абад областынын Базар Коргон желкесинен келген. Атайын дал ошол ат арытып, жол картып келген Бек мырзага бизди көрүп жаткан жалпы коомчулук жардам берет деген ойдобуз. Ал эми биз сиздерге дал ошол мырзанын оорусу тууралуу көбүрөөк маалымат берүүгө аракет жасайбыз. Мынакей достор, биз дагы бүгүнкү каарманыбызга келип жеттик. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мынакей ат арытып, жол арытып алыстан келдиңиз. Кандай келип алдыңыз? Өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат берсеңиз. Ошо Кудайга шүгүр, эми кичине кыйынчылык болду жолдо, эптеп чыдап ушу ден соолук менен күрөшкөндө кыйналсам деп келдим. Ушу мен жашымда кичине спорт менен баштап кичине травма болдум эле. Ошо 2011 ошо белим омурткада операция болгон бишкекте. Кийин жүрүп жакшы эле жүргөн болчу. Ошо 2017 раматылык апам өтүп кеткенден кийин ушу жашоо тиричиликтин айына мен Москвага барып, 2 ай 3 ай иштегенден кийин ооруп калып, кайра обратно кайра бияка келгем, Кыргызстанга. Бишкекте 3 жолу операция болдум. Операция болгондон кийин Москвадан басып келген болчумун Кыргызстанга. Операциядан кийин ошо оң бутум отказ кылды. Ошо арыттап, катуу ооруп, ушу 3 жыл өмүрүм ушу больницада өттү. Врачтар карады. Акыры больницадан мындай жыйынтык болгондуктан үйгө чыктым. Үйгө чыгып, үйдө кичине аракет кылып, өз алдынча кичине болсом ошо жашоо менен күрөшүп, жаш турушуна ооруп калды. Менден кийинки карындаштарым бар, ошолор үчүн күрөшүп, ошолорго карашым керек деп, азыр кичине болсо ушу балдак менен басып аракет кылып атам. Ошо врачтар айтып, ошо биякта Кыргызстанда күчү жетпейт экен, ошо Түркия мамлекетинде операция кылдырыш керек экен. Омуртканы? Ошо омуртканы операция кылдырыш керек экен. Ошо каражаттын жоктугунан ошо бара албай отурам. Ошо күндөн-күнгө ошо арыктап, күндөн-күнгө кичине оорум күчөп. Өзүм деле кичине кыжалып болуп атам, эми айла жок болуп атат. Ошо эл журтуман ошо кичине жардам сурап, ошо көптү көрсө көл болот деп коет. Ошо аздан болсо дагы ошо эл журтум кичине жардам берсе, ошо мен ошо эл катары басып кетейин деп ошо үмүттөнүп, ошо эл журтума жардам сурап отурам азыркы учурда. Жашыңыз канчада? Жашым 26-да. 26-даса. Сиз деген мурда спорт менен машыгуучумун деп калдыңыз, Кайсы түр менен машыгчу элеңиз? Борьба менен орус грек-рим күрөшү боюнча мурун ошо Бишкекте жашайт элем. Ошо Бишкекте жашымда ата-энем жаш спортко берип койгон болчу. Ошондон кичине опыт жогу үчүн кичине травматичи кылып, ошондон пайда болгон. Кичинекей кезиңизде? Кичинекей кезимден ошо ошо ордун нерсе чоңойгон сайын ордун нерсени көтөрүп, кичине үйдө эң чоң мен үчүн ошо иштеш керек экен. Канча карындашыңыз бар? 2 карындашым бар, 1 ийним бар. Азыркы учурда ийним Москвада эмгектенип жүрөт. 3 жыл мени карады, жакында 2 ай 3 ай болуп калды кеткенине. Ошо мени жакшы кылып кичине болсом ошо азыр апам өтүп кеткенден кийин атам Москвада бир адамдын айлыгы эч нерсеге жетпейт экен. Себеби карындаштарым да мектеп окуучулары, аларга кийимдери бар. Кыз бала болсо, ошо жашоо тиричиликтен ашпай калды. Жакынкы күндө ошо 2 ай 3 ай болуп калды кетип, азыр ошо Москвада эмгектенип жүрөт. Демек атаңыз да, иниңиз да ошол жакта эмгектенишет, э? Сиз мисалы үчүн айтып атасыз, 2017ден баштап кетип калдым деп. Ушул аралыгында эми сизди ким карап атты? Карындаштарыңыз канча жашта? Карындаштарым азыркы учурда 9 бүтүштү. Мени ошо бир туугандарым карап атты, атам тараптан.
3 жыл ошо больницада жаттым. Ошо азыр больницадан чыккандан кийин ошо туугандарым үйүндө квартирада ошолар карап атышат азыр ошо. Кечке жатып бергенде да зыян келсе керек э? Ошо 2017 апрель салдырганда меники 5 омуртка сынып перелом болчу. Ошо больницада жатып отуруп азыркы учурда 9 омуртка, 2 омуртка сыртка чыгып, сынып, 2 омуртка грудной кирип кеткен. Жакын арада ошо Бишкекке дагы келип текшерилип, Сагыбек барып учурагам врачка. Көрүп ошо бутум иштебей калышы, артап кеткендерим, баары тең ошо омуртка жүлүндө кысып калыптыр. Жамбаш сөбөктөрүм карайып чирип кеткен экен, анан кийин ириң пайда боло баштаптыр. Ошо 2017 5 литр ириң алдыргам. Дагы ошо ириң күчөп, дарылар жазып берген, азыр ичсем ошо дарыдан аллергия болуп кеткен. Азыркы учурда токтотуп, ошо азыр ошо эптеп чыдап үйдөмүн азыр. Ооругандан кийин тамакты эле түзүүрөөк жей албай калдым, аппетит жок. Жаан жааганда азыркы учурда кичине күн жылуу болуп, канча оорубай да, жаан жааганда могу кыш маалында катуу ооруп жатып калам азыркы учурда. Суук демек таасир этет э? Суук жакпайт ошо. Турцияда деп атасыз, алар менен байланышып, такташып алдыңызбы? Канча акча керек экен? Турция менен сүйлөшүп, ошо Турцияда эмгектенип жүргөн ошо эжелерим бар, тууган урттар бар, ошолар барып сүйлөшкөн болчу. Мен бияктан заключение, врачтардан заключение жазып берип жөнөттүм. Аякта орусча анча түшүнбөйт экен, анан перевод кылып жөнөткөм. Алар чакырып 90% гарантия берип атат, 10% өзүм экен. Аякта 3 ай, операциядан кийин 3 ай болуп жатат экен. Анан бияка которулуп Бишкекте. Калган врачтарыбыз биякта карап неме алат. Сумма канча деп атат? Сумма $25,000 деп атат. Анан кийин операциядан кийин калган дары дармек алар өзүбүздүн тууган уртта жардам берет деп атышат. Ошо операциянын өзү $25,000 сурап атышат азыр. Демек ошол акчаны табыш керек. Ошол акчаны табыш керек болот. Атаңыз деле ал жакта кара жумушта иштесе керек э? Ошо атам ошо стройкада иштейт. Ошо тапкан акчасын ошо эптеп топтоп атат. Эми кичине болсом операцияма жардам болуп калсын деп. Ата деген мээрим, балага мээрим төгөт экен. Ошо мени ойлоп эле азыр бир туугандарды 4 жылдан бери азыркы учурда мен иштеп кара үй бүлөмү, ата энеми бага турган малымда өзүм ооруп, дагы эле ошо атыма жүк болуп жүргөнүм өзүмө жакпай атат. Мен деле ошо эптеп туруп басып, ошо атамды Кыргызстанга алып келип, атамды карап, атамды келиндүү кылып, ушундай ниетте бар эми, Кудай кааласа ал күн деле аз эместир. Ошол ниет кылгам. Жана айтып калгансызбы, оң бутум деп э? Мындай эме кыймылдабайбы? Оң бутум кыймылдайт, мында бармактарым кыймылдайт, бул жагы сезбесе бутум ишкерип кеткен азыркы учурда. Ишкерип кеткен, ошо бияктан омуртка бутун полный клеткага кысып койгон. Денемин ошо жарымы бул тарап анча иштебейт. Бул тарап иштейт, себеби бул тарапка көбүрөөк жанагы омуртканын зыяны тийген. Врачта эртерээк ошо август ичи барып эртерээк көрүндүп атат, себеби жүрсөң бир 2 ай, 3 айдан кийин 5-6 ай жүрөсүң, өтө жанагындай күчөп, биротоло ордунан баспай калышы мүмкүн деп атат, эки бутум да отказ кылып. Азыркы учурда ошо сол бутума да таасир бере баштады. Ошо көп эме алат, түндө өзүнчө сезгени берет, өзү кыймылдап, талып оорутат. Бул бутумда эми башталды ишкерип. Өзүм деле кыжаап болуп, ошо аракет кылып атам азыркы учурда. Мисалы үчүн азыр балтак менен басып атасың, эмне жумуш менен алектенип атасың үчүн айылда? Эмне элдер менен алек болуп убактыңызды өткөрөсүз? Азыркы учурда эч кандай жумуш деле кылбайм, ошо үйдө эле жатам, үйдөн чыкпайм. Кечке үйдөмүн. Зери эткесиң эми майла жок, баары жумушка кетип калышат өзүм үйдө. Ошо азырынча үйдө элем, ошо 4 жылдан бери жата берип эле көнүп калдым. Мындайда негизи эле ага чейин спорт менен алектенип жүрсөңүз, борбордо болсоңуз, дос тамыр деген аябай көп болсо керек ошол учурдачы. Анан башыңа оор нерсе түшкөндө бүт нерсе сыналат, бүт нерсе билинет, ачык жүздөрү көрүнөт. Алардын да саны азайып калса керек. Эми убагында кыйналганда туугандары, дос деген баары билинет экен. Кудай ошо досторум ошо 2017 апрелядан кийин
чыккандан бери 2017 апрель болгондо ошо каражат жагынан кичине жардам кылышкан. Ошо мага чейин ушу дары-дармек ай сайын өзү Москвада эмгектенип жүрсө дагы колунан келишинче жардам берип атышат. Аларга чоң рахмат. Туугандыктарга рахмат. Ошо мени кайдыга карабай таштабай ушу оору себеби жанагы ооруганда көп достор чекелеп жардам бергендер көп да эми рахмат аларга баарына тең. Негизинен мына ушул төшөктө жаткан учурда же болбосо жалгыз калып калганда деле оюңа толтура нерселер келе берет го. Сизге да ушундай кээде жакшы ой келет, кээде жаман ой келет, ошондой учурлар да болсо керек. Мындай учурлар ошо 3 жыл больницада жатканда ар кандай ойлор келген. Себеби больницада жакшы болуп кетиш мүмкүнчүлүгү азыраак экен. Себеби ар кандай оорулуу адамдар бар, керексе ийилип аткан анын көрүп да кыжаап болуп, мен деле ар кандай ойлор кеткен. Дары ичип, жанагы эми бул дүйнөдө жанагы максатымды түзүп койдум эле. Кийин ошо жакын арадан баштап ошо жакшы туугандыктар келип, жакшы кеңештерин берип, эми сен аракет кылышың керек, жашашың керек, жашсың деп айткандыктан мага ошо дагы көп мындай мотивация болду, күч кубат болду. Ошондон кийин ойлонуп, жакшы аракет кылып атам азыр ошодо. 3 жыл больницада жатыпсыз. Деги эле ушул Кыргызстанда медицина тармагы кандай кызмат көрсөтөт экен? Эмнени байкай алдыңыз? Бизде мамлекетте Кыргызстанда медицина анчалык деле өнүккөн эмес. Себеби жата бер врачтардын деле эмесин билдим. Акчаң болсо карайт экен, акчаң жок болсо карабайт. Мен ошо 3 жыл жатсам, ошо бир врач келип, оорутам десем деле мындай келип кайдыга карап койгондар деле болгон. Акчаң болсо карайт экен. Азыркы учурда ошо врачтарга деле ишим түшпөй калган. Ошо бир гана ошо үмүтүм турса барып, ошо жакшы болуп, өз алдынча басып кетейин деген ошо азыркы учурда ниеттер бар. Кудай буюрса баардык нерсеге жакшы үмүт кылсак, жакшы максат койсок орундалат. Анан келечекте кандай пландарыңыз бар? Алдыда. Максаттарым өтө эле көп. Жакшы болуп кетсеңиз, келесиз анан. Жакшы болуп кетсем, өзүм деле ушундай кайрымдуу иштерге өзүм жакынмын. Жашыман баштап колуман келишинче кичине жардам бергенге. Эми бул дүйнө кыска жашоо, сыноо жашоо. Эми канча жашайбыз аны Алла билет. Ошого кичине болсо бир жакшылык иштерди кылып калайын деп атам. Басып кетсем мен деле ошо элге окшоп, кичине болсо элге жардам берип, колуман келишинче мага байлык, үй, машинанын кереги жок. Ушу басып кетсем, ушу бактылуу ушу карындаштар менен, бир тууган менен чогуу бир дасторкондо тамактанып, сүйлөшүп отурган ошо мага бактылуу деп ойлойм. Азыркы учурда ушундай пландар бар. Негизи эле эненин орду аябай чоң. Бардыгыбыз билебиз, анын орду эч качан толукталбайт. Деги эле эне дегенде аны кандай сүрөттөп бере аласыз? Эне дегенде, эне тирүү маалында кадыры билинбейт экен да. Себеби менин апама эркек бала энеге жакын болот деген чын экен. Себеби апама жакын болчумун. Сүйүнүчүм апама айтат болчумун. Бир нерсе болуп калса апама айтат болчумун. Апам менен кеңешип, сырдашат болчумун. Ошо жашоом ошо мен ооруганыма байланыштуу апам Москвага кетип калгандан кийин, өтүп кеткенден кийин кадыры кыйла билинди. Апам өтүп кеткенден кийин биз мурун апам тирүү маалында баардыгыбыз чогуу жашайт болчук. Өтүп кеткенден кийин карындаштарым, туугандарым колунда болуп калды. Иним, тагаларым колунда. Мен Москвага кетип калдым, ошентип баардыгыбыз ар жакка таркап кеттик. Майла жок экен, кээде эстейсиң, ыйлайсың. Ошо апам тирүү маалында ошо жок апам бир жакшы бир жумуштарды апама бир жакшы бир белектерди бере албадым деп эми азыр мага өкүнөм. Кээде ооруганда, кээде ыйлайсың, майла жок экен. Ошо бир гана ошо Алладан сурап ошо жаткан жери жаннаттын болсун дейле. Кудай кааласа. Эми ошо жок дегенде ошо апама кыла албаганымдай жакшылыктарым ошо карындаштарыма, бир туугандарыма кылайын деген ниеттерим бар. Азыр ошо баардык ошо Кыргызстанда момун мусулмандарды ошо ата-энеңер сыйлагыла көзү тирүү маалында жакшы бир колдон келишинче умур алып барып, апанын ата-эненин батасын алгыла. Баарыңарга ошо тынччылык каалайм. Чоң рахмат. Мынакей буюрса жакшы ниет коелу, баардык нерсе алдыда. Кудай күч кубат берсин, өзүңүз чөкпөңүз. Буюрса биздин дагы кайрымдуу кыргыз элибиз өз түрдө жардам берет деген ойдобуз. Алдыда дагы биздин номерлерибиз бар, дал ошол номерлер аркылуу колуңуздардан келген
Жардамыңыздарды берсеңиздер болот. Андан сырткары да болсо биз маалыматты көбүрөөк бергенге аракет жасайбыз. Барыңыздан Алла разы болсун. Ошо мекендештер Москвада, чет мамлекетте ошо үй бүлөсүн багам деп, тамсалам деп иштеп аткан баардык мага жардам берип аткан кыргыз элиме рахмат. Алла разы болсун. Тапкандарга Алла Таала берекесин берсин. Ошо менин ден соолума кайдыгы карабай дагы бир жардам берип койгула. Ошо менин да ошо эл катары басып, үй бүлө күтүп, бактылуу болуп жашаганга насип этсин. Баарыңарга ден соолук каалайм. Эч ким ушу балам деп, ата эне балам деп ыйлабасын. Ата энеңерди, бир туугандарыңарды сыйлагыла. Экенибиз тынч болсун. Саманыбыз тынч болсун. Ошо жакшылык гана күндөрдө ошо жолугуп, жакшылык гана ошо жаңылык менен ошо бөлүшүп жүрө берели.